Биз азыр саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди студиябызга түз маек кылалы деп чакырганбыз. Азыр саат 11-ге чакырдык элек. 11-ден 10 мүнөт өттү. Азыр кечигип атат. Соц тармактардагы айрым ашыкча мактоолордон, же болбосо ашыкча сындардан улам ошо министрдин чыныгы портретин ачып берели деп студияда күтүп атабыз. Азыр министр келип калса керек. Күтүп туралы. Мындайды тээ жактан Москвадан тарткан эле Путин тартчу эле да. Жакшысызбы денсаулыгыңыз? Айткан жерге дайыма кечип барасызбы? Жок, такыр кечип жок, менде кечикмей жок да такыр. Азыр бизде мындай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жакшы көргөн, сиздер жаман көргөн, реформатор деп ашыкча мактаган, кээ бир ашыкча сүйлөгөн, ашыкча кадам жасаган жерлерин ашыкча сындаган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди биздин студияга эфирге чакырганбыз. Азыр мен айтып коеюн, кечиккен себебим Исманкуловдун жанакы эмесине барып, биз ремонт баштадык сыртты. Көчө түндө 2 жолу урдаттыр да эмелерди, жанакы лесаларды кармадык. Аларды отургузалы деп атабыз. Демек ичиндеги Жок, ичинде өздөрүнүкү бар да. Ал сырттагы, биз сыртты коюп атабыз. Сырттагыларды урдаттык. Азыр болсо ремонт башталып атат, ошо ойдон ал кезде жаап атабыз. Эми мына соц тармактарда сизди сындап атышат, башка бир толтура сөздөрдү айтып атышат. Эмне жооп бербейсиз мындай? Эми соц тармактарда отурбайсызбы? Жок, мындай да. Мен өзүм соц тармактарда анан телефонду алып элечи, чалганды эле өлөм. Анан кирип антип келди. Адамдарды деле жалдап койбойсузбу, жооп берип тургула деп. Акчам жок да. Алымкадыр мырза, мына келип албадык эми. Мынау ошол эле жанагы айтып аткан соц тармактарда сизди Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарында деп атышпайбы? Анан сиз чын эле байсызбы? Эми башка жанагы бай кишилерге караганда бир 1000 эсе бай эмесмин да. Эми шунегенде мен өзүмдүн жашап атканым бир 2 кичинекей эле комната үйдө жашайм. Залым жок. Машинем жок. Жер тамдабы же квартира? Жер тамда. Машинем жок. Бирок экинчиден мен баймын, ушу балдарымды жакшы тарбиялаган экенмин. Эң улуу балам Мар 14 жашында айылга апарып коюп, 14 жашында бизнес менен кылдыргам. Сүт менен. Сүт чогултургам. Анан ошо бойдон сүт чогултуп антиметип жүрүп, кийин көлдө азыр 20 жылдан бери көлдө жашайт. Ошол жерден жер алып алып, коттедж куруп, ошолорду сатып, азыркы кезде мен андан сурасам, мен миллионермин дейт да. Азыр балама сурадым, сен кандай миллионерсиң дедим, же доллар миллионерсиңби, же сомбу десем, папа эмне кыласыз дейт, мен миллионермин дейт да, бул өзүмө дейт. Өзүм мечтама миллионер болсом деди, мечтам эле дейт. Ошондой эле кызым дагы көлдө жашайт, ал дагы ушу пансионаттын туризми менен заниматься этти, ал дагы мага жардам берип атат дөйкө. Анан кийин Садыр Нуркожоевич сураганда, алтын балалык боюнча сураганда, куралы дегенде биз көп жерден акча истедик, бирок акча таппай калганда мен өзүм баламга кайрылдым да. Ушул жерде ремонт кылып берчи десем, папа макул дейт, кыргыз элине кийин дейт. Айта тургандай кала турган болсо, мен кылып берейин. Эмчинеген ал жерде 3 президент, 6 премьер-министр келип, мынакей кылабыз деп кыла албай коюптур да. Себеби анын сметасы ошол кезде 2005-жылы 12 миллион доллар экен. Ошонун баарын чыгарды ошондо. Андан кийин азыр 15 миллион деди эле кылып аткан. Биз бир строительный компанияга берсек, 25 миллион бергиле, мен кылып берем деди да. Аны аласы кылып атат. Андан сурап атам, сен канча кетирдиң, кандай десем, эмне кыласыз дейт. Мен сизге кылып берем. Канча деп сурасаңыз дагы баягы журналисттер көбөйтүп, азайтып, эметип дейт. Биз самый главный кереди элге кылып берели деп 9 майга аяк жакты бүтүрүп ачабыз. Бирок 1-июнга президентке ачып берет. Эмчинен 9 майга биз ачып, ал жердеги оборудованияларды коюп, медицинский оборудование коюп,
ал жерде бир 500 балагынын летний лагерь кылып, бесплатно кылып, ошо биз эз алдырабыз, ошо 3 ай кылып, ошо Кыргызстандын бүт бардык жерине келдирип, балдарды. Мамлекеттен бир тиын чыккан Бир тиын алып чыккан жок. Балаңыз каржылап атат бардыгын. Кийин анан мен каржыладым эле, балам каржылады эле деп менчиктирип коюп, Эч качан айтпайбыз да. Менин үчүн дегенде себеби бардык сиз азыр реформа кылып аткан медицина тармагындагы өлкөнүн бардыгы тең өзүлөрү ремонт кылып, өзүлөрү жасап алган имараттардын бардыгын мен кылдым, мен жасадым эле деп азыр менчикке. Мен мисалга алсак, буга чейин деле мен благотворительность заниматься этип келгенбиз да. Айылдагы мына 10 жылдан бери айылда мен интернат өткөм, кийин барсам ушу айылдагылар суранганынан, үчүн балам ошол жерден сарай алып, сарайда сүт эметип жүргөндө айтып калышты, детсад жок экен деп. Анан биз детсад куруп бердик. Абдан жакшы детсад. Кыргызстанда мындай детсад жок, 80 балалык. 18 киши айлык алып иштешти. 1-2 жыл биз эметтик, төлөп берип жүрдүк бардыгын. Андан кийин өкмөткө өткөрүп бердик. Ошондой эле баня куруп бердик. Ошондой эле мечит курдук. Ошондой эле тиги стипендия беребиз. Мектептин ичинде ремонт кылып беребиз. То есть ошондой кылып эле биз кылабыз да, эч качан муну айтпайбыз да. 2017 жылы Аскар Салымбектин жана меценат деген эмеси бар экен. Ошону мен эме алгам. Президенттен саат алгам ошо ушундай кылып аткан үчүнчү. Аны дагыларды айтат турган болсом, алар көп эле да. Буга чейин деле кылып келгенбиз. Мынакей азыр диагностика центрде балам бүтүрүп, президент келип көрдүңөр. Бул мындай клиника азыр Кыргызстанда жок да. Мынакей азыр Исманкуловдун көрдүңөр зданиясы абдан начар экен. Сырты да ичи да начар экен. Балам айттым, кылып бербейсиң десем, макул деди. Мен эмелерге бейтапка келип. Андан эмне пайда балаңыз кылып берди? Анан эмне пайда болот? Мисалы, балаңыз сураган жокпу сизден? Мага эмне пайда кылып бергенден кийин мен жөн эле белек кыла беремби мамлекетке? Башкалар деле кылсын деп айткан жокпу? Жок. Башкалар кылбайт да. Башкалар деген акчаны жакшы көрөт да. Эртең министрлик түбөлүктүү орун эмес да. Анан мен өзүм хирургмун. Мага ошо операция кылып айлыгым жетет да. Мен мурун эле жетчү да мага ошочу. А мага мисал алсак макул. $100,000 дейли да. Эмне кылам анычы, эмне кылам айтып көрсөң? Каяка апарам аны? Ооруп калам да, аны $100,000 бар экен деп атчы. Мага эмне кереги бар? Чөтөгүмдө эч качан менде акча болбойт. Балаңыз ремонт кылып берип аткан тууралуу эч деле маалымат деле окуган жокпузго, анан эмне рекламалап айтасыңар? Самый главный мен анан балам билсе болду да. А башкаларга эмес, момундай кылып аттык эле, момча берип атабыз, момундай депчи, ал кылганы кереги жок. Эми азыр сиздин ишиңиз көп, министр болуп иштеп атасыз, анан хирургдук жумушуңузду эмне кылып атасыз? Кантип үлгүрүп атасыз? Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча абдан жакшы профессия алып алгам да. Мисалы алсак, элдер тоого чыгып, же болбосо бир жерде бар эзалат экен да. Мен кечинде бар операция кылсамчы, операцион мен бригадам бар, каткырып күлүп, операция кылып чыккандан кийин айыкканда ал кишини көрүп алыпчы, абдан мен эз алам да, абдан удовольствие алам. Ошо эз алыш меники. Азыр деле балдарым чакырып калат, готовить этип коет, барам да кылам. Суббота, воскресенье кылып коем. Эртең менен эрте барып, саат 6-7 барып, обход кылып карап коем больнойлорго, айыгып атабы деп. Менин больнойлордун бардыгычы эптеп-септеп мени министрликтен кетсе экен деп атат. Кантип башка келсе дейт, бизге келбейсиң деп атат да. Мен айтып атам, мен аякта иштерим көп болуп атат, ошону бүтүрүп туруп анан кийин келем деп атам да. Эми могу медицина тармагындагы мен айткан себебим, кечип эмчини айткан себебим, могу клиника Акымбаевда эң көп операция мен кылчумун да. Акча да алчу эмесмин. Ошон үчүн мени күтүп атышат дейчи. Эми медицинадагы бир топ үлкөндөрдүн айыбын ачып, ошолордун жеп ичкендерин жана коррупциялашып кеткенин, монополиялашып кеткенин ашкере кылып жибердиңиз аз убакыттардын ичинде эле. Анан эми медицина тармагындагы кайсы бир деңгээлде кадыр баркы бар адамдарга тийишип алдыңыз дегеним да. Эми ушунун астында сиздин аброюңуз кийин кандай болуп калар экен? Ошондон мындай кооптонгон жоксузбу? Кийин мен медицина тармагында ордум кандай болуп калат эми? Ушул үлкөндөргө, жалаң үлкөндөргө тийишип алдым, эми ушуларды куугунтуктап атам. Эми менин аброюм, менин ордум кай жерде калат эми кийин деп мындай ойлонуу болгон жокпу? Мындай экен да, журналисттердин бир слабости. Мен мисал алсак, жанакы Бишкекке келгенче мен биринчи райондордон баштадым да.
райондордун главврачтарын жеп аткандарын бүт баарын алып таштадым. 200ге жакын главврачты жумуштан алдым. Андан кийин убакыт Бишкекке келди. Анан Бишкектеги главврачтардын баарын текшерип, директорлор текшерди. Алардын 20-30 жылдан бери элге иштебей эле өздөрүнүн чөнтөгүн иштептир да. Алардын бүт баарын мен билип турмун. Андан кийин аларды жумуштан алып, ал жерге кыргыз элин ойлогон директорлорду коюп бердим. Азыркы кезде бүт баарынан жакшы иштеп атат, бүт баары рахмат айтып атат. Ошол эле травматологиядагы иштеп жүргөн балдардын баардыгы рахмат айтып атат. Себеби мынакей биз дейт азыр эркиндикти биз азыр гана сезип калдык. Буга чейин биздин директорубуз эркиндик да берген эмес, эчтеке да берген эмес, өзү эле операция кылып, өзү эле байлык түптөп жүргөн дейт. Мына азыр баардыгыбыз дейт, иштеп атабыз. Эчтеке мындай эме жок дейт. Эл дагы довольный, биз да довольныйбыз дейт. Рахмат айтып атышат. Биринчиден, анан экинчиден сиз айтып атасыңар, макул бир убакыт өткөндөн кийин мен өзүмдүн ишим үчүн, өзүм иш үчүн уялбаганда иштешим керек да. А бирөөлөрдүн ою андай мындай мага көп деле интересовать этпейт да. Мен жамандап атабы, жакшылап атабы, же мурунтан эле ушундай өзүмдүн характерим бар да. Өзүм Кудай алдында туура кылсам, мен үчүн уже бул чоң иш да. Ошол үчүн сиз айтып атпайсыңар, бүт министерстводон кеткенден кийин анан чоңдорду кетирдиң, анан кандай болот депчи? Ордум кандай болот? Алардын ою мага бир тыйын да кереги жок да. Мен өзүм Кудайдын астында туура жумуш кылып атам. Эгер мен туура эмес жумуш кылып, ушуларды коррупцияга батканы мен өзүм практически мындай билип туруп, кылбай кетип калсам, мен анда кыйналмакмын да. Министрликке келгенден кийин бир жылча мындай ишиңиздин жыйынтыгын көрсөткөн жоксуз. Тынч эле жүрдүңүз да. Анан кийинки жылы башталгандай болду. Эмнегедир ушул жаңы жылдан кийин сиздин ишиңиз мындай бир жарылып чыгып, соц тармактарда көбүрөөк сынды жаратып, көбүрөөк талкууну жараткан ишке айланды да. Анан эмне ага чейин тынч жүрдүңүз дагы? Ага чейин же эмне мындай иликтеп, баардыгын калпка салып ойлонуп аттыңызбы? Эмне болот? Мен 3 пандемиянын волнасын жакшы өткөрдүк. Азыркы кезде экөөбүз отуруп сүйлөшүп аткандагы маскасы жок. Бул биздин саламаттык сактоо министерствонун жакшы иштегенинин результаты. Башка бир да өлкөдө мындагы бол бир маскасы жок, эч ким сүйлөшө албайт. Бүт баары карантинде жүрөт. Биздин гана өлкө момундай болуп атат, бул биздин эң чоң эмес. Экинчиси, мен 11-январда 21-жылы реформа баштагам. Реформа баштаганда бүт көбү мага каршы чыккан. Мен реформада ачык эле айтып койгом. Ошол эле вице-премьер-министр, депутаттар айтты да, эмне үчүн сен билбей туруп эле сен реформаны кылып чыгтадың? Ден соолук Манаста ден соолук деген 30 жылдан бери келаткан реформаны мен жок кылдым дагы, өз үчүн реформаны кылдым. Ошондо депутаттардын баары айтып чыкты. Сен эмнеге бизди укпай реформа кылып койдуң деп. Анан кийин алар кол чогултуп, антимитип аттыр, анан 120 депутаттын 86-сы кетсин деп мага кол коюп берди. Андан кийин мен башынан баштап эле реформа кылып келдим. Журналисттер көбү мага түшүнбөй, кийин анан кийин результат бере баштаганда, андан кийин могу айтып атпаймынбы жана чоңдордучу ала баштаганда журналисттер ар бири алар менен связь экен да. Ошол эле Жумабеков, ошол эле Камчыбек Узакбаев, ошол эле Сарыбаев, ошол эле там фтизиатрия, онкологиянын директорлору бүт баардыгы журналисттер менен жакшы экен, вайс экен да. Анан кийин аларды алгандан кийин эмнеге алып таштадың деп, анан кийин мени реклама кыла башташты да. Атыгы Байкуш районунда жүргөн главврачтар айыктан алардын журналист достору жок экен. Ошон үчүн билинбей жүрдүм да. Мен көп эле эме кылдым, анализ кылдым да. Мен могу Бишкектеги үлкөн тиги академик, профессор коррупционерди ала баштагандан кийин, анан ошондон журналисттер биринчи муну талкалайлычы. Бул деген туура эмес кылып атат деп мени талкалай башташты. Анан качан гана эл түшүнүп, туура кылып аткан турбайбы дегенде анан кийин журналисттер кой. Эми кандай пикирде болуп калды деп ойлойсуз журналисттер азыр коомчулукта келип? Өзүңүздүн пикириңизде. Мындай да, журналисттер деле адамдар да. Адамдарда кандай мнение болсо, журналисттер аны өзгөртө албайт. Мейли ошо өлкөн жана кысыр айтып аткан директорлордун досу болсо дагычы,
Жок деп мен жамандап чыксачы, элдер айтат, "Ай бул журналист анализ кылганды билбейт турбайбы" депчи. Ошон үчүн силер журналисттер биринчи жамандап атып, тигилерге тартабыз депчи. Анан элдер, простой элдер түшүнүп калып, булар туура кылып атат дегенде мен жакка өтүп кетпедиңер. Ачыгын айтам да менчи. Буга чейин этика деп атып, канча чиновниктер запкы чеккен, канчалар кызматынан алынган, анан этика жөнүндө көп эле сөз болуп атат сиздин айланаңызда делечи. Анан эмнеге сизге мындай этика тууралуу бирөө чара көрбөй атат атайын? Жок, эмнеге? Эгер чиновниктин этикасы ушундай бир калыпка салынып, жазылган мыйзамга ылайык бир сакталган болсо, анан сиз ошондон чийинден чыгып кеткен болсоңуз, анан ошого карата бир мындай жоопкерчилик деген болуш керек да. Анан этика тууралуу бир сөз да болгон жок, коомчулук гана сындап атат. Сиздин этикаңызды чиновникке тиешелүү этика. Буга чейин бир топ жанагы сиз айтып аткан үлкөндөрдү деле мындай этикадан сырт сөздөр менен айтып атасыз. Анан бир чара колдонгон жок дейм да. Ачыгын айтсам, Кыргыздын жакшы сөздөрү бар экен да. Мен ошолор менен айтып атам. Анан кийин өзүм билген эле сөздөрдөнчү. Өзүм эч качан мен мындай чиновник болуп иштеген эмесмин. Ошон үчүн эртең менен кечке чейин операцияда жүрүпчү. Колубуз иштейт, башыбыз иштейт, тилибиз иштебей калыптыр да. Анан ошо этика андай мындай болуп, бирок мага 2 жолу замечание чыгарышты. Бир жолу Марипов чыгарып берди, экинчи жолу Акылбек Жапаров чыгарды, үчүнчү жолу мынакей генеральный прокурор госслужащисинин этикасын сактаган жоксуң, Исманкуловду тигиндей деген сөз менен айттың деп, алда предупреждение берип, Акылбек Жапаровга жумуштан кетсин деп рекомендация бериптир. Күтүп атам мен Кабмин кандай деп чечет. Ошон үчүн силер туура эмес айтып атасыз, этика боюнча 3 жолу уже замечание алдым. Анан жакшы эле жакшы сөздөр менен сүйлөйүн десем эле тигилер 5 жолу, 6 жолу айткандан кийинчи түшүнбөгөндөн кийин этиканын деле кереги жок экен. Кыргыздын жакшы сөзү менен сөгүп же жакшы сөзү менен айтып койсоңчу, ошондо гана адамдын мээсине жетип, жанагы жетчү жерине жетет экен да. Ошондо сен айткандайчы, простой этиканын мага эмне кереги бар? Эгер результат жок болсо. А результат болуш үчүн этиканы сактабай туруп эле жакшы айтсаң эле анан кийин түшүнүп калат экен да. Анан хирург болуп жүрдүм деп атасыз. Анан мынча реформа кылам деген дух менен буга чейин кайда жүрдүңүз? Анан министрлик орунга бүгүнкү күндө көнүшүп калдыңызбы? Кадимкидей эле. Адыресе өзүңүздү министр сезип, мындай бир кадимки ошол министрлик орунду мен министрмин деген мындай өзүңүздүн ордуңузду билип жүрөсүзбү бүгүн? Мындай да, мени көп элдер билбегени үчүн ушу министрликке келгенде билип калды да. А мен мурун иштеген жерлерде эле ушундай кылып туруп эле реформа кылчумун. Каякта иштегенде, кайсы жерде иштегенде коррупция болуп аткан жердин директорун да кууп чыкчумун. Балдар менен эметип, өзүңүздүн мүнөзүңүз ошондой. Өзүм азыркы кезде мен иштеген жердин баарында порядок да. Элдин бүт бар айтып атат, рахмат деп. Азыркы кезде Кыргызстандын главврачлары, Кыргызстандын медиктерин бүт бар айтып атат. Биз күткөнбүз дейт ушундай келсе деп. Азыр Кудай буйруп 1 жылча да 2 жылча турсакчы, медицина абдан оңдолот. Мынакей зарплатаны мен мурунку министрлер барып айтпай эле, тегин-тегин эле коркуп эле өзүнүн креслосунан жүргөн да. А мен болсо президентке барып, премьер-министрге барып атып туруп 2 жолу зарплатаны көтөрдүм. Мына 1 апрелден баштап 3 жолу көтөрөбүз. Бул деген 1,5 жылдын ичинде 3 жолу. Азыр мен жакшы закон киргизип, Кабминден уже биз өттүк. Азыр стоматологдордун зарплатасын $1000 жеткирем. Уже мынакей 1 айдан кийин. Калгандардыкындагы ушу жылдын аягына $1000 чейин жеткиребиз. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Эмчи дегенде ошондой механизм бар. Спорт менен бүгүнкү күндө алектенесизби? Анан ошого убакыт жетеби? Өзүңүз дагы жанагы мен инкубскиймин дедиңиз. Анан мындай жанагындай талаш тартыш жерлерде эмоцияңыз сыртка чыгып кетип, муш көтөрүп ийген учурлар болбойбу? Мен өзүм тентек болчумун. Эмчи дегенде интернатта жүргөндө тентек болбосоң, бат эле сени жеп коет. Биз деген Крупский интернатта жүргөндө биздин интернаттын баардык жагында мындай местнолор жашачу да. Ошолор менен согушуп жүрүп эле антимити барбар выживание болчу да. Легкоатлет болчумун, заниматься этчимин.
Акыркы бир 10 жылда эле чуркабай калдым да. Убакыт жок болуп. Ага чейин эле чуркап эле ушинтип жүрчүмүн да, заниматься футбол ойночубуз. Азыркы кезде плавание барып коем. Убакыт болгондо. Убакыт жок болуп калат. Эмне үчүн дегенде эртең менен 7ден баштап мен 10-11ге чейин иштейм. 11де жабылып калат экен. Бассейнчи. Анан ошон үчүн бир айда 1-2 жолу барып атам да, баягы воскресенье күнү жок дегенде. Убактыңызга да карап атасызбы ошондо? А суббота воскресенье күнү мен абдан жакшы өзүмдүн принцибим бар. Спортивка кийинип алып туруп, райондорго чыгып кетип турам, райондун больницаларына кирип барам. Өзүм эле эч кимге айтпай эле министр экенин билгизбей эле барып алып, как мындай оорлук катары көрсөтүп, Жөнөкөй жаран катары. Жөнөкөй жаранга төрүп туруп, анан кийин мисалы алсак мен аппендицит болгом да. Мурунчу аппендэктомия. Bir районго барып алып туруп, анан кийин ушундай деп симптом аппендицит айтсам, жаттыңыз мен аппендэктомия кылам дейт. Операционда жатканга айттым, могу жерде шрам турат, бул вроде аппендицит болгон окшойм дейт. Андан кийин анан тиги хирург билип алып, министр экенимдичи. Анан таң калганда жаш хирургчу. Ошон үчүн ошону текшерсем, туура больницанын эмне экенин билем да. А так мына министр келет десем, бүт барды жууп, тигилип туруп, даярданып алышат дагы, эчтекени көрсөтпөй, баягы жаман жагын көрсөтпөй. Главврач көрсөт деген жерди көрүп алып анан кетип каласың. Анын эмне кереги бар? Андан көрөк уже больницалардын бир 60%-ын ушу өзүм мындай спортивчен кийинип алып, же болбосо жаман эмем бар, тиги джинсим бар, ошону кийип алып курткага алып кирип кетесиң, мындай. Эч ким ойлобойт да министр кантип ушундай кийинип жүрсүн депчи. Кийинип алып кирип барып текшерип кетип калам. Анан кийин главврач чакырам, бери кел. Сен момдай экен, заявление жазып алып кете бер дейм. Иштей албай турбайсың. Ушунча жылдан бери, 10-15 жылдан бери главврач туруп, болуп туруп, атканага айландырып өтөрсүң, больницаңда андай болбойт, кете бер деп коем. Анан сезип эле кетип калат. Чылым чеккенге ичкиликке кандайсыз? Чылым чекпейм. Ичкиликте болсо жаш кезде жакшы иччимин. Хирургдардын баары эле жакшы ичет да. Ушу 1 жылдан бери же 1-2 жылдан бери ичпей калган, баягы здоровье каратачы. Өткөндө бир бийлегениңизди көрүп калдык. Жакшы бийлейт окшойсуз, Жакшы бийлейм, жакшы ырдайм. Соц тармактарда бийлеп жүрдүңүз? Кайсы корпоративде? Жок, эми ал жерде бир 5 секунд бийлегем. Тиги 21-inde Novruzda биздин травматологический центрди ачканда бардыгы эле бийлебей, бүт бардыгы эле карап турду. Ана академик Металлик Мамедович экөөбүз жүрүңүз бийлеп койбосок эч ким карап турат деп, анан экөөбүз кичине бийлегенде элдин баары бийлей баштады. Баягы министр турганда врачтардын бардыгы комсонуп турат, тигип турат да. Анан министр бийлегенден бүт бар деп анан бийлеп кетишти да. Баса ошондой эми болбой элеби, мындай эл чогулган, элита чогулган жерлерге барып калып атасыз да, тояшка барып калып атасыз. Туулган күнгө, тояштарга барбайм. Туулган күнгө да барып калып атасыз. Эми болуп калат да, эми чогулган жерде Металлик Мамутов келет, Сабырбек Жумабеков келип калат, сиз каалабаган, мисалы, сиз мурда каршылашып жүргөн адамдар келип калат. Ошондой учурда сиздин эмоцияңыз кандай болот? Анан жеке мамилеңер кандай болуп атат эми? Бүгүнкү күндө бир топ адамдар менен жана биз айткандай, бир топ үлкөндөр менен жанагыдай бизнестерин токтотконго, мафияларды, коррупцияны токтотконго бир топ белсенип, алар менен каршылашып болуп алдыңыз. Анан эми алар менен кездешип калган жерде ошондой жакшылык, жамандыкта кандай саламдашып, кантип беттешип атасыңар? Эми ачыгын айтсамчы, өзүм той топоруна көп барбайм да, жаман көрөм. Мисалы алсак, министр болгондон бери ошол өзүмдүн эле корпоративге бардым да. Анан башка жакка чыкканда мен тамакты ичпейм. Өзүм диетада жүрөм да. Ошон үчүн хирургдар, главврачтар бүт бар билет да. Кой даярдап койсо дагы мен ооз ийип коюп эле кетем да. Суранса дагы эметпейм да. Ошол өзүмдүн баягы инкубта жүргөн, андан кийин мындай жаңгыс жүрүп, жаңгыс эметкенден кийин ушул той бар, тиги болбойт. Аялым да ошондой да. Тигинде мындай чоң тойлорду деле өзүбүз өткөрбөйбүз. Болбой элеби Кыргызда, мисалы, балаңыз үйлөнүп, анан келинчеги, мисалы, келинчегинин туугандары ошол сиз жанагы айтып аткан адамдардын туугандары болуп калып, ошолор чогуу келип калат балким. Балаңыздын үйлөнүү тоюна деле катышасыздар. Жок, балаңдын үйлөнгөн тойго бир 15 жыл болгон, 16 жыл болгон. Кудаларды тигинде мындай айтып атпайм, мен үйдө конокто тоспойм. Эмне үчүн дегенде, кичине комнатабыз бар, анан кухнябыз бар, андан кийин эски диваныбыз бар. Министр болгондон кийин 3-4 күндөн кийин отурсам, замминистр келип калыптыр, эми кичине сүйлөшөлү тигиби депчи.
аялымдан уялып, мушундай да диван болобу? Диван сатып албайлы дедим. Айттым, мен диванга келген жок, мага келди. Ошондой да мындай. Андан көрө ошол диван сатып алып, же бирдеме сатып алып, дегенде мындай алтын палтын алгандан көрө ошону бир кичинекей балдарга берип, же болбосо мындай элге берип, муктаждыктарга берсең, абдан эме каласың да мындай, удовольствие аласың. Чем өзүң мисалы мен костюмчумду да сатып алган эмес, муларды бүт бардым. Министр болгондо туугандарым подарок этти. Канча сомдук костюмчуң ушул сизге? 3,5 дейт. 3,5 миң сомдук. Дордойдон жүрдеди бардым. Министрлер $3,000, $4,000 костюмдарды кийишет го. Сиз ошондойго жетпейсизби? Албайсызбы? Бомда 3,5 миң менен эле тиги $3,5 миң айырмасы жок. Ал деле кийип жүрөт, мен деле кийип жүрөм. Мен мисалы алсак бир да жолу өзүм бар сатып алган эмесмин. Ошол бар Дордойго жүрүңүз деди, бардым дагы Дордойдон тандап алдым. Азыр бирдеме деп айтсам анда калп болуп калат да тиги тандап берген кишилерчи. Мисалы алсак мен деле мону айтып койсом болот эле, 25-30 миң экен, $1,000 экен депчи. 3,5 миң сомго сатып алганбыз. Билинбейт, мындай 3,5 миң экен же 20 миң сомдук экени билинбейт. Андан көрөк мисалы алсак ошо 20 миң сомгочу момдайдан 3-тү же 4-тү алып алат экен, же 5-тү алып алат экен. Анан жаңылып кийип жүрө берди экен. Сиздин балалыгыңыз кандай өткөн? Балалыгым 6 жашында баягы атамдын эжесинекен жүрүп, андан кийин 7 жашында интернатка келгем да. Баягы үйдүн кыйынчылыгы менен папаша каза болуп калып, мамаша кыйналып, 8 баланы эметелерден кийин эжем экөөбүздү интернатка берип койгон. Надежда Константиновна Крупская деген интернат болчу. Андан кийин 71-жылы мен 4-ч класска келгенде спорт школа болуп калды. Анан жакшы окугандарды, жакшы эметкендерди калтырып койчу да. Биз 3 бала калып калганбыз, ошол жерде окуп. Спорт менен заниматься этип, легкая атлетика болуп, жүргөнүм эле эң эле эметкеним мен китеп эле окуп жүрчүмүн да. Канча жашыңыздан спорт школага кирип атасыз ошондо? Жок, мен 1 жашыман эле, 1-чи жашыман эле келгем да. Мектепке окуган жоксуз? Жок, мектепке келдим да. Ошол эле мектеп анан спорт школа болуп калып атпайбы? Кийин спорт школага кирип атат. Надежда Константиновна Крупская деген интернат болгон. Анан ошол эле интернат кылыш үчүн мен 4-ч класска келгенде спорт школа кылып койгон. Анан спорт школа болуп калган. РСШ деп коет, Республиканский спорт школа интернат болуп калган да. Бир эле жерде окугам, ошо эмеде эле. Анан кандай өттү балалыгыңыз? Мектепте кандай окудуңуз ошол спорт школдо? Мектепте жакшы окудум, спортто жакшы заниматься эттим. Мындай тентекте да жакшы болдум да. Бүт бар жагына успеть эттим. Кыздар окучу беле ал жерде? Эми бизде 12 эле окуганбыз, 3 кыз, 9 бала, 8 бала ушундай болчу да. Кичинекей эле класста, ал жерге деген эме көп келчү эмес да, интернатка эметкен. Кыздарга мамилеңиз кандай болчу? Жаш кезде мектеп жашында көп эле жигиттер баардык тең эле министрби, президентпи, премьер-министрби баары тең эле мектеп жашында сулуу кыздарды карап, аларга көңүлү түшүп, мына ушундай сезимдер болду беле сизде убагында? Эми силерде андай бар да. Биздин убакта бир чоң комната болчу, ушундай комнатада. Ошонун ар жагында кыздар жатчы, бияк жагында балдар жатчыбыз. Кызбы, балабы биз билчү эмеспиз ал. Мындай эме андай кезде тартиптерди силер болсо азыр 4-5 класстан баштап эле өбүшүп атпайсыңар. Биз тетиги студент болуп жүргөндө анан араң өбүштүк, ага чейин өбүшө турган эмне экен, кыз деген эмне экен билбей эле өтүп кеттик. А кездеги тартип ошондой болчу. Тартип ошондой болчу. Анын үстүнө өзүбүз баягы интернатта жүргөндөн кийин баардыгыбыз эле бир тууган болчубуз да. Бир стакандан суу ичесиң, баарыбыз эле эми үчүн эң көп деген себеби воскресенье күнү баардыгыбыз момдо болуп баняга барчубуз. Баняга барасың дагы бүт баарын чечинесиң. Чечинип туруп мындай чоң эме болчу, машина. Ошонун ичине салчубуз. Банядан чыкканча ал дезинфекцияны өттүргөндөн кийин чыкканда бүт баарысы окшош болуп калчу, сапсар болуп калчубуз. Кыздар деле сапсар болуп калат, эркектер деле сапсар болуп калат. Ошойдон инкуб деп койчубуз. Сапсар жанагы цыплята жөжөлөктөчү. Ошондо оп-окшош болуп калчубуз. Ошон үчүн инкубатор деп койгон да бизде. Инкубатор ошол жактан чыкканда сапсар болуп кийип чыксыбыз. Ошентип эле жүрчүбүз. Анын үстүнө ачыгын айтканда интернатта жүргөндө эми үчүн аны дезинфекция өткөргөн себеби баарыбыз эле биттечүбүз да.
Аны ошон үчүн келип туруп эле кийимдердин баарын алып туруп эле салчы, бирөө келип туруп эле момунтип эле машинка менен лысый кылып, мындай силер чүп койчу элеңер го. Биз андай койгон жокпуз да биз. Интернетте койчу эмеспиз. Чачыбыздын баарын эле тысылатып эле. Анан спорт жагына ыктап жүрүп эле анан кантип анан медицина тармагына келип калдыңыз анан? Эми ачыгын айтканда, жана мамаша оорулуу болуп бир четинен. Ал мамашаны көп көрбөй калдым да. Экинчиден бир 7-класста клятва Гиппократа деген кино алып келди. Исакумович Ахунбаев жүрөк операция кылып, перчаткасын оң жакка, сол жакка ыргытып, терини кайтып коюп, чыгып атканда ошол баланын апасы чыгып рахмат айтып атканда, ошол жерде мен ойлоп атам да, мындай ошондон башталып кетти окшойт деп. Бир 7-класстан баштап эле. Ошо 7-класстан баштап эле мен каяка барганда хирург болот экен, кантет дегенди билип туруп эле, даярданып туруп эле медицинскийге өтүп кеттим. Медицинскийге өттүңүз, андан арынан анан кийин өсүп, экинчи курста жүргөндө эле Ленинский зачет деп койчу. Ошонун ким болосуң дегенде профессор болом дегем, Ахунбаевге окшоп. Кийин мечтам эметип, Ахунбаев түптөп кеткен клиниканы 17 жыл башкардым. Ошол кафедраны башкардым. Членкор академик болдум. Анан эми кечээ эле мисалы хирург болуп жүрүп, жөнөкөй дарыгер болуп жүрүп, мисалычы, анан эртең министр болуп калам деген түшүңүзгө кирди беле? Анан министр болгондон кийин кандай сезимдер болду сизде? Мүмкүн баягы жаш кезде министр болом деп ойлогондурмун. Бирөөлөр айтып атат, тиги бир 20-30 жыл мурун бир жерде отурганда сен айткансың дейт, мен министр болом деп. Ошентип айтып турсузбу? Мен айтып турмун. Бир жерде отурганда министр болом деп айтып турмун да, бирок ал эсимде жок. Эми ачыгын айтканда, менин мурдакы ордум министрдин ордунан өйдөрөөк да. Мамакеев, Мирахимов, Акрамов, алар министр койсо да болбойт болчу да. Эмчи дегенде алар өзүнүн ишинде ошол жактан ошондон канаат алат, канаат алгандан дагы элге көп жардам берет. Мисалы алсак, мен 20 миңден ашык элге операция кылдым. Канча деген элди бактылуу кылып, ооруп аткан эмен үй бүлөсүнө кайрып бердим. Анан ошол иштеп аткан жеримде эле реформа кылып ошол жерде дагы мен көтөрүп, ошол эле мага жетчи да. Бирок мен политикада мындай аралашып жүрүп, эметип жүргөндөн кийин эле медицинанын абдан мындай коррупция болуп тиңтимит баратканда ойлодум, мен депутат болсом, ошо депутат болуп туруп анан кийин мен оңдоп кетейин деп депутаттыкка баргам да. Бүгүнкү күндөгү коом ушундай болуп атпайбы? Мисалы, соц тармактар, интернет деген маселе, ошондо адамдын жашоосу жаңы технология менен өтүп атат. Жаңы маалыматтар менен күндө ошол маалыматтарга карап адамдар түздөнүп атат, ошого жараша иши жүрүп атат деген сыяктуу. Анан бүгүнкү күндө сизге айтылып аткан, сиздин дарегиңизге айтылып аткан ачуу сындарга карата сиз кандай реакция кыласыз? Ошого маани берип, мындай бир сиздин көңүлүңүз түшүп, же болбосо бир жооп берүүгө ниеттенип, жинденип, кыжырданып, кайсы бир фигураларга карата өзүңүздүн ачууңузду келтирип, ушундай сезимдер болобу? Мисалы, министр болуп келгенде кызым соцсетке кирип, ошол жакта карап мага айтып турчу да. Ушинтип атат деп. Ушинтип атат, тигинтип атат. Анан мен өзүм кирбейм эч качан. Өзүм айтып атпайм, мен характерим боюнча өзүм кылып аткан ишти туура десем, мага ошол эле жетет да. Бирөөлөрдүн айтканы туурабы, туура эмеспи, критикасы мага мындай көп деле көңүл бурбайм да. Маани бербейсиз. Андан кийин 2 ай 3 айдан кийин тиги кызым айткандан кызым айттым. Болду дедим. Мага айтпа да келбе дедим. Ошол ойдон эмне болуп атканын билбейм. Мисалы алсак, мына экөөсү интервью берип атасың, интервью берип атпай сүйлөшүпчү. Кийин ушул жөнүндө эле бирдеме жазса мен билбей деле калам да. Жакшы болду, жаман болду. Мага баары бир да. Эмчи дегенде экөөбүз сүйлөшүп атканда мага сага мен ачык айтып берип атам да. Эмне болуп аткан, кандай экенин иштеп атканымды. Ошол мага эле жетет да. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө ушул бир күндүк графигиңиз кандай өтүп атат? Эртең менен турасыз. Кечке чейин, уктаганга чейинки графигиңиз кандай? Эртең менен саат 4:30-5-те турам. 1 саат басам. Каяка басасыз?
айлана чөйрөгө. Айлана чөйрөгө. Ошо тиги үйүбүздүн жанында Ден соолук үчүн, жөн гана базып, ойлонуп, кандай кылабыз деп. Анан кийин саат 7-де операция кылган болсом, клиника Акунбаевка кирип келем. Больноюмду көрөм, антимитона 8-ге кечикпей больницага кирип калам. То есть Миздравка кирип калам. 8-ден 9-га чейин баягы эмелеримди карайм, жумуш кандай жумуштар болот экен тиги бул карап, окуй турган эмелерди окуп, пландарды түзүп, саат 9-да замдарды начальник управления баарын чакыртам. Көчөгө берген тапшырмалар кандай аткарылды деп мен мындагы кээ созуп туруп алат, мен бир 25-30 мүнөттүн ичинде текшерип коем. Көчөгө иштер кандай болду? Бүгүнкү иштер момда деп айтамыз дагы, саат 10-да баарыбыз чыгып кетебиз. Же айта тургандар жогорку кеңешке кетет, кээ болсо баягы Минфинге кетет, тияка кетет, больницага кетет. Меники болсо ошо саат 10-дон баштап 5-ге чейин мындай график абдан жатый да. Жолугушуулар бар, совещаниялар бар, тиги бар, булар көп да. Жогорку кеңешке бармай андай. Саат бир азыр 5 деп жүрсүм эле, азыр 6-дан баштап кайра жумушка келем. Главврачтар, директорлор тиги булардын бүт бардык эмесин кайра тогуштуруп, алар менен сүйлөшүп бүткөнүм бир саат 10-11 болуп калат, 9 болуп калат. Ар күндөрдө кээ бирде 9 болуп калат, кээ бирде 8-де бүтүп калам. 9-10го чейин райондон келген главврачтар, же болбосо директорлор, же жөнөкөй врачтар келип, мени менен сүйлөшүп бүткөнчө мен кетпейм да. Анан ошо 9-10до бүтүрүп алып туруп анан кийин. Демек, үйгө 11-лерде барасыз. 11-лерде барам. Үй бүлөгө кайсы убакта көңүл бөлөсүз? Жаш кезде бөлчүмүн, азыр уже картайып калганда. Жок, үй бүлөгө эми кайсы бир балдарыңыз менен үйдө чогуу отуруп, мындай бир маектешип, мындай бир аялым экөөбүз сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Аялым экөөбүз түн ичинде сүйлөшөбүз болот. Башка убакыт болбойт. Убакыт болот, күндүз менен сүйлөшөсүң. Телефондо баарлашасыздар. Жок, телефондо эле баарлашпайсың. Келесиң саат 11-12-де экөөбүз отуруп алып, чай ичебиз. Картаң чалдардай болуп, кемпирлерде чай ичип, антимитип сүйлөшүп, жатып алабыз, эртең кайра туруп кетем. Мен аз уктайм да. Алгат Садич, бул жашоодо ушул басып өткөн жолуңузда эмнеге өкүнөсүз? Өкүнгөнүңүз барбы? Мен эң эле өкүнгөнүмдө азыр айтып жүрөм, калп айткым келбейт да. Өкүнгөнүм эле ошо атам менен апам менин баягы жетишкендигимди, тигиндей мындай көрсө болмок да. Көрбөй калды да. Ошол эле. Ата көзүмдөн баягы кылып, могу туура эмес кылып койдум же туура дегендичи. Андай өкүнүшүм жок да. Кылып аткандан кийин мен ага өкүнбөйм да. Туурабы, туура эмеспи, мен кылдым да анычы. Кылдым. Ошол убакта мен туура деп кылдым да. Анан кийин көп жыл өткөндөн кийин мүмкүн ал туура эмес болуп калса, ага деле өкүнбөйм. Ошол убакта туура эле кылып турмун депчи. Кээ бирлер кабай могу аялды туура эмес алып алдым деп өкүнүп жүрбөйбү өмүр боюнчу. Мен аялды алдым бүттү. Эң жакшы менин ушундай характерим боюнча, тиги боюнча ушу менин аялым. Андан башкалар түтпөйт болчу, мен көп аял алып кеткенмин да. Канча бир тууганыңыз бар, анан алар менен карым-катышыңыз кандай? Бир туугандарым азыр 6 алардын бүт баарын кийин жолугуп, мен интернатта жүрүп, анан кийин окуп, Москвада жүрүп, тиякта жүрүп, биякта жүрүп, бутума тургандан кийин анан ар бирин чогултуп, мен эле эмеден үйдө мен эле окуп калыптырмын да, алар бүт баардыгы айылда, тиякта, биякта баарына жардам берип атам. Инимди алып келип алгам, бул шаардын четинде, Дордо жакта жашайт. Ошого жардам берип атам. Карындаштарыма жардам берем. Мисалы жанагы курган детсадты мен чоң апам Жамила деген интернатка алып келген. Ошонун атынан детсад кылып туруп ошону директор кылып койдум. Бир эжем көлдө жашайт, ага сүйлөшүп жардам берип турам. Атанын конушун ээлеп, анан ошо чарбачылыкты андан ары улап, бүгүнкү күндө түтүн булатып аткан бирөө барбы туугандарыңызда? Байкемдин баласы бар да. Барып турасыз ал жака, барып турасызбы? Барып турам, бирок бир да жолу жаткан эмесмин да ал үйдөчү. Эмнеге? Билбейм. Андан көрө машинеге жатканды, бирөө башка жакка жатып антимиткенден корком. Эми өзүңүз чоңоюп өскөн үйгө барып уктагыңыз келбейби? Ал үйгө барып мындай эс алгыңыз келбейби? Сагынбайсызбы? Ушундай сезимдер жокпу сизде? Мен кичинекей кезинде аяктан кеткем да. Кичинекей кезинде 2-3 жашында кеткен болушум керек да. Башка жакта өскөм. Анан кийин 6-7 жашында интернатка кетип калдым. Ал жерде ал үйдө жаткан эмесмин да. Бирок барып турасыз.
Барып турам, мен барып туруп ал жерде детсад бар, ал жерде школго жардам берем. Ал жерде туугандар бар, карындашым бар, аларга барып турам. Мен кээ бирде аз эле барып турасың да. Айылдаштарыңызга кадыр баркыңыз кандай? Начар. Эмнеге? Айылга бүт баарын кылып бердим да менчи. Анан кийин могу 20-жылы бекенчиликти шайлагыла десем 0 голос алдым да. Ал эмес өзүм туугандарым салбай коюп турдум багычы. Анан кийин эми жакшы эле мындай элечи, ага деле таарынган жокмун. Эмне себептен деп ойлодуңуз эми ошонун жыйынтык эмне себеп? Эми жемчегинде башкалар акча берди да. Эми акча роль ойнойт экен деген жыйынтыкта калган турбайсызбы анда? Мекеним Кыргызстан 1000 сомдон берди, беркилер 2000 сомдон берди. Мен ойлоп көрсөм алар деле туура кылды да. Айылда деген 2000 сом, 1000 сом деген абдан чоң акча да. Эми баягы таарынбайм деп мындай сыртыңыздагы мындай таарынбаганыңызды билгискениңиз менен ичиңизде эми отсаңыз баары бир ошо акчага алданып кеткен элди баары бир ичиңизде калыптыр да баары бир. Жок, эми ал кезде мекенчил деген партияны эч ким билчү эмес да. Силер деле укчу эмессиңер. Өтпөйт дечисиңер да. Анан биз өтүп кеттик да. Болтур эми бүгүнкү күндө ушул сиздин кесиптештериңиз, жалпы медицина тармагындагылар сиздин жасап аткан иштериңизди кандай баалап атышат? Эми сиз кыдырып жанагындай поликлиникаларга барып атасыз, кесиптештер менен жолугуп атасыз. Ошол учурларда баары бир сиз министрсиз карап, байкап билип атасыз да. Жактырып атышабы, жактырбай атышабы? Эмне болуп атат? Мен өзүмдү мактабайын, 100% мени эметип атышат, поддержка кылып атышат. Колдоп атышат. Эмне үчүн дегенде мындай болуптур да. Азыр дагы аста көп реформа, көп эме программа турат да. Ошолорду кылып алсак, айтып атпаймынбы? Эң эле взятка алып, антиминтип, жаман көрүнүп жүргөн медиктерчи, бул зарплатанын астыгынан болчу да. 10 миңден болчу. Азыр мен 25 миңге көтөрдүм. Кудай буйрса, азыр башка программа менен айдын аягына көп жерде мен $1000 көтөрөм да айлыкты. Ошол экинчиден скорый помощь жок экен, мен келгенден кийин акча бар экен да бюджеттен. Ошол жактан алдым дагы 80-90% скорый тез жардам менен камсыз кылдым. Ошондой эле кезде сан врачтар деп коет, эч ким көңүл да бурган эмес экен. Алардын бүт баарына жүргөнгө нева машинесин алып бердим. Лекарствомен обеспечить этип атабыз баардык жерде. Ремонт кылып атабыз. Абдан чоң иш болуп атат. Баардыгы ошо биздин реформанын аркасынан, потому что чачырап кеткен да медициначы. Манас алим ден соолук менен медицинаны чачыратып ийген да. Эч кимге баш ийбей калган. Бир районго главврачтар тойдо главврачтар чыккыла десе бир 5-тен 10го чейин главврач чыкчу да. Анын баардыгы бир эле хожайын кылып койдум, азыр результат абдан жакшы болуп атат. Эми жанагы медицина тармагы 30 жылдан бери тоңго мус болуп момундай болуп калыптыр, ошону эритип атам дедиңизби? Ошону эми эритүү мындан ары улантыла береби? Канча калды ошону максатыңызга чыгарыңызга? Максатымга чыкканга мен ойлоп атам бир 2-3 жылдын ичинде ар бир жаран биздин олигархтар барып чет өлкөдө кандай дарыланып, кандай диагноз коюп кеткенге мен жетишим керек да. Ар бир жаран, мисалы алсак, акчасы барбы, жокпу, государство ден соолугун текшерип, ден соолугун дарылаганга милдеттүү да. Ошого мен жетишим керек. Эмне үчүн дегенде азыр акчасы барлардын бүт баары Турцияга кетип калып атат, Германияга, Россияга барып, же Кытайга барып, башка жерге барып текшерилип, семьясы текшерилип, диагноз койдуруп, ошол жактан лечение кылып атпайбы. А эмне үчүн биздин жөн жарандар алга кыла албайт? Биз туулганда баарыбыз эле тең туулуп атабыз да. Ошон үчүн мен ошого теңге жеткиришим керек да. Олигархтар башка жакка барбай, өзүбүздүн Кыргызстанда текшерилип, дарыланыш керек болуп калат да. Тияка барган менен бияка баргандын разницасы жок кылам да. Эмне үчүн деген акалга, эмне үчүн башка жакка олигархтар кетип калган себеби бизде аппаратура жетишпей атат. Азыр мен бүт бардык аппаратураларды айтам. Компьютерный томографтарды биз частный алып келип алып акча кылышкан. Мен азыр клиникаларга компьютерный томограф керек да. Бул последний баягы кылганда диагноз кое турган эмен алып келип атам. УЗИ алып келип атам, рентген аппарат алып келип атабыз. Ошондой эле леченияда мисал алсак,
частныйларда 3,5 миңге операция кылганда мен 50 миң сомго операция кылдырып атам азыр. Турциядан азыр договор түзүп кеттим. Лекарстволар 10 эсе арзан болот эмедеги аптекаларга караганда. Качан болот? Уже биз договор түздүк, уже алып келип атабыз. Мисалы алсак, мен уже стенд койгонду, жанагы протез койгонду травматологиядагычы Жумабек кылгандар 3,5 миң доллар кылчу да. Биздики азыр 50 миң, 60 миң сом менен эле кылып атабыз. 20 миң сомго стенд, 300 доллар булганча 300 долларга биз уже стенд эмени протездерди алып келдик. Эми сыртка чыгарып жанагындай операцияларды, оор операцияларды жасатуу, Индияга барып, Турцияга барып жасатуу деген нерселер бул мафия болуп кеткен экен да. Бизнес болуп кеткен экен өзүнчөчү. Алып барып бир жаранды операция жасатыш үчүн, бөйрөгүн алмаштыруу үчүн же гепатит боорун алмаштыруу үчүн тиги алып барып келген эле ортомчулар акчасын алып, анан пайда көрүп келишкен да. 25, 30 миң, 40 миң долларга чейин кылчу да. Азыр бул жерде 7 миң долларга кылдырып атам. Эми ошол кезде деле мурун деле ошол Индиядагы аппараттарды алып келип, адистерди алып келип, биздин адистерди үйрөттүрүп, бияктан жасалгандай кылып койсо болот эле да, туурабы? Ошол мурдакы министрлерден сурашым керек эле да ошондочу. Мен азыр алып келдим дагы өзүбүздүн эле жарандар, өзүбүздүн эле кыргыз балдар кылып. 30 миң, 40 миң доллардан жасалчу операцияларды бул жерде 7 миң долларда атат. 7 миң болуп атат. 7 миң доллар. Эмчинене лекарства сем болуп атат. Ошол лекарстваны биз Турциядан алып келсек. Кайсы операциялар жасап атат ошону? Пересадка почки. Бөйрөктү. Жүрөктү жасап атышат. Бүт бар деле жасап атышат. Бүт бар. Гепатитти. Гепатиттен пересадка печени дегендичи. Биз азыр жасап атабыз, аз эле да. Эмчүн дегенде мындай да бөйрөктү эме кылганда, пересадка кылгандачы, ал туугандарынан алат да. Эки бөйрөктүн бирөөсүн берип коет да, бирөөсү менен жашап атат да. Печеньди эметиш үчүн печень жарымын алыш керек да. Ооба. Өзүнүн да печень жаман болуп атса, тиги болуп атса, ошон үчүн баягы донор биздики кыйналып атабыз да. Жасаган балдардын бүт бардыгы специализациядан өтүп келишти, күтүп атышат азырчы. Мынакей жалдагы балдар бир 40 пересадка печень кылды, то есть почка кылышты. Менин максатым бир жылда 300 пересадка кылып туруш керек. Ошо бир жерде. Экинчи жерде 300, тиякта 300 болгондо уже биз мировой уровеньге жетебиз да. Ошого мен умтулуп атам азырчы. Азыр чоң эмелерди тиги жакшы балдардын бардыгын азыр Белоруссияга, Индияга, Турцияга жөнөтүп атам. Пересадка. То есть кайсы операция кылынып аткан болсо бардык жерде ошондой операцияны кылдырганга азыр мүмкүнчүлүктү күзүндө уже түзүп берем. Демек бул операция тууралуу айтып атасыз. Дары-дармек, жанагы аптекалар дарылардын кымбаттыгы, анан алардын жетишпестиги маселеси бул дагы ошо операция сыяктуу чоң маселе да. Ушунун башында турган фармафия деген бар. Мына ушулар Кыргызстанды куратып келген коомчулук, эл журт бардыгы тең билет. Сиз да билесиз аны. Мына ушунун аягына чыга алдыңызбы же азыр иштер жүрүп атабы? Качан чыгасыз бул иштин аягына? 1 айдан кийин, 2 айдан кийин. Бардыгын ачыкка чыгарасыз. Эмчүн деген азыр дары келет. Жанагы дары келсек, мисалы 10 эсе кымбаттайт дегениңиз ошондон болуп атабы ишенимде? Жок, 10 эсе арзандайт. Арзандайт деген. Эмчүндөн айтып атпаймынбы, уже алып келдик биз. Стендти 3,5 миң доллардан сатып аткан. Азыр биз стендти 20 миң сомдон сатып атабыз. Протезди 3,5 миң доллардан сатып аткан, азыр биз 300 доллардан сатып атабыз. 550 наименований дарыларды биз алып келдик. Алар 10 эсе арзан келди да. Азыр бизде керек болгон үчүн бир 3,5 миң наименований лекарство болот. Биз азыр договор түзүп келдик, мынакей бирден баш мурун. Ошолордо азыр механизми, биздин эң жаман жери могу биздин тендер деп коет экен механизми кыйын экен да. Ошону мен азыр президентке да кирдим, премьерге да кирдим. Азыр уруксат алып атам, баягы прямой эле заводдон алып келгендей кылып атабыз да бизчи. Андай жок экен да бизде механизм. Азыр ошондойлорду кылып атабыз биз. Кудай буйрса бул бир ай 2 айдын ичинде келип калат. Себеби 20%, 60%, 20% Украинадан, 60% Россиядан келчи да. Аяктан токтоп калды да. Мен Турцияга мурун эле барып аткам, азыр Турция менен алып атабыз, Индиядан түзүп атам, Ирандан түзүп атам. Непосредственно баягы чыккан заводдон договор түзүп ошол жактан алып атабыз азыр. Уже договордор түздүк, иштеп атышат балдар.
Алымкадыр Сабырдинович, мына 40 мүнөт убакыт болуп туруп көбүстүн маектешкенибизге. Сизге рахмат, убактыңызды бөлүп, ушинтип келип бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жасаган реформаларыңыз алгалай берсин, эл үчүн жасаган. Кудай буйруса, дагы көп ийгиликтерге коомчулук көп болсун деген тилектебиз. Жүрүңүз, сизди узатып коеюн анда. Рахмат. Анан жана Алмазбек Исманкуловдон баштадыңыз эле да? Ушинтип барып эме кылып атам депчи. Кандай беке, жакшысыңбы? Азыр эми эмне кыласыз эми? Ал дагы деле иш бүтпөйт ал. Жок, эми мындай болуп атат да. Ал жанакы мэриядагылардын, элдердин баары коркуп андан. Эмне дегенде ал эмнеден коркот экенин билбейм. Закон боюнча деп соттошобуз деп атышат. Анан эч ким барбай атат бир четинен. Экинчи четинен правоохранительный органдардын эч кимиси келбей атат. Мисалы алсак, мен барып кум төгүп койдум. Эмне дегенде иштебесин. Биз уже долбоордон алдык да. Бүгүн бардым дагы ремонт кыла баштадым. Ремонт кыла баштасам, биз чакырсак милиция келбейт. 10 милиция келиптир. Хорошо, что бизде баягы законный кылып атабыз. Биз көрсөттүк, мынакей эме чыгардык, приказ чыгарды, ремонт кылсын деп. Договор түздүк тиги строительный компания менен. Закон десек, тигилер карап алып, баягы агрессивный келген милициялардын баары кетти. Исманкул экинчи этаждан карап турду. Эмнеге буларды эметип атасыңар деп. Тигилер айтты, "Жок, сен бул жерде кандай десем, сатып алган десем, мүмкүн сатып алгандыр. Мүмкүн тиги мындан андан коркоттур. Мүмкүн койчу бул чирени. Жөн эле коелчу дейт. Билбейм, ушундай болуп. Кайсы бир убакытта бул процесс бүтүш керек деп, качан? Бүтүрөм мынакей, эртең бүтсүн. Эртең бүтсүн. Баягы 3 күн убакыт берип атпадыңыз беле? Жок, 3 күн убакыт берип тургандан кийин жанагы жаман сөздү айтып туруп кууп чыксамчы, генеральный прокурор келди да мага эме предупреждение берип атты. Жанагы эскертүүнү берип атты. Анан кийин Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Эркиндик 122 программабызда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев болду. Кудай буйруса, дагы алдыдагы бир маектерден сизди күтөбүз. Жакшы барыңыз, ишиңизге ийгилик. Жүрүңүз.